Таза коомго 40 кадам конкурсу өлкө боюнча жаштар арасында өтүп, ага 546 долбоор келип түшкөн. Анда мамлекетти өнүктүрүү, жаштарга шарт түзүү боюнча бир катар идеялар айтылган. Ошондуктан демилгелүү жаш активисттер өкмөткө бардык тараптан жардам берүүгө даяр. Жаштардын аябай көптөгөн идеялары бар. Ошо жаштардын идеясын, жаштардын күчүн, жаштардын демилгелерин биз ошо өлкөнүн өнүгүүсүнө колдонушубуз керек. Коомдогу болуп жаткан ар бир окуяга жаштар кайдыгер карашпайт. Мындан улам өкмөттүн 40 кадам программасына келечек ээлеринин бир катар көйгөйлөрүн чагылдырган сунуштар камтылган. Андыктан бийлик өкүлдөрү олуттуу демилгелерди колдоого алары бышык. Бүгүнкү айтылган долбоорлорду албетте биз ойго алабыз жана ошол эле жакшы деңгээлде жакшы бир пикирлер болсо аны өкмөттүн аппаратынын жана ошондой эле премьер-министрдин, вице-премьер-министрдин кароосуна киргизгенге аракет кылабыз. Жаштар сунуштаган программада экономика, билим берүү, шаарларды өнүктүрүү жана социалдык тармактар бар. Мындан сырткары мамлекеттик кадрдык саясатка жаштарды тартуу планы да жок эмес. Ал эми жогорудагы демилгелерди депутаттар парламенттин жалпы жыйынында алып чыгып, колдоо көрсөтөрүн айтышат. Жаштар өздөрү да кичине мындай активдүү болуш керек. Азыркы реалдуу долбоорлорду ишке ашырганга өздөрү дагы мындай аракет кылышып, биз дагы аракет кылабыз, колдойбуз. Республикалык жаштардын жыйыны эми ай сайын уюштурулуп, өлкөнү өнүктүрүү боюнча идеялары сунушталып турмакчы. Бирок бул демилгелерди бийлик канчалык деңгээлде колдоого алып, ишке ашырат, аны убакыт көрсөтөт. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.